24-bölüm. Анан Теңир Мусага мындай деди: Арунду, Надапты, Абыютtu жана Исраилдин 70 аксакалын алып тоого чыгып, мага алыс туруп таазим кылгыла. Теңирге Муса гана жакындасын, ал эми тигилер жакындабасын, эл аларга кошулуп келбесин. Муса келип Теңирдин сөздөрү менен мыйзамдарынын баарын элге айтып берди. Ошондо бүт эл бир ооздон Теңир эмнени айтса, ошону аткарабыз дешти. Муса Теңирдин бардык сөздөрүн жазып алды. Эртеси эртең менен эрте туруп, тоонун түбүнө курмандык чалынуучу жай куруп, Исраилдин 12 уруусу үчүн 12 таш тизди. Ал Исраил уулдарынан уландарды жөнөттү. Алар Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыктарды чалышты жана тынчтык курмандыгына букачарларды союшту. Муса кандын жарымын табактарга куюп, жарымын курмандык чалынуучу жайга чачты. Анан келишим жазылган китепти алып элге угза окуп берди. Ошондо эл Теңир эмнени айтса, ошонун бардыгын аткарабыз, аны угабыз дешти. Муса табактардагы канды алып элге чачып мындай деди: Бул кан Теңирдин ушул сөздөрдүн негизинде силер менен түзгөн келишимин беките турган кан. Андан кийин Муса менен Арун, Надап менен Абыют жана Исраилдин 70 аксакалы тоонун башына чыгышты. Ошондолар Исраилдин Кудайын көрүштү. Анын бутунун астында асмандай ачык көк, таза жакуттан жасалган кыштай болгон нерселер жаткан эле. Ал Исраилдин тандалган уулдарын өлтүргөн жок. Алар Кудайды көрүштү, тамак ичип жешти. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Тоого чыгып мага кел да, ошол жерде бол. Мен сага аларды үйрөтүш үчүн өзүм жазган мыйзам менен осуяттарды берем. Муса өз кызматчысы Жашия менен ордунан туруп, Кудайдын тоосуна чыкты. Ал эми аксакалдарга: Биз кайрылып келгиче ушул жерде күткүлө. Арун менен Хур силер менен болот. Кимдин жумушу болсо, ошолорго келсин деди. Муса тоого чыгаар менен тоону булут каптады. Теңирдин даңкы Синай тоосун чулгады. Булут тоону 6 күн каптап турду. Ал эми 7-чи күнү Теңир булуттун арасынан Мусаны чакырды. Тоонун башындагы Теңирдин даңкынын көрүнүшү Исраил уулдарынын көз алдында бардыгын жалмап салуучу оттой болду. Муса булуттун ичине кирип, тоонун башына чыкты. Муса ал тоодо 40 күн 40 түн болду. 3-бөлүм. Фарисейлер арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никедим деген киши бар эле. Ал бир күнү түн ичинде Исага келип: Устат, сенин Кудайдан келген устат экениңди билебиз. Анткени сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт деди. Иса ага: Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт деп жооп берди. Никедим андан: Карыган адам кайра кантип төрөлмөгүлө? Эмне ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип кайра төрөлөбү деп сурады. Иса ага мындай деп жооп берди: Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгына кире албайт. Денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух. Жогорудан төрөлүшүң керек деп айтканыма таң калба. Шамал каалаган жеринде согот, анын үнүн угасың, бирок кайдан келип кайда кетерин билбейсиң. Ыйык рухтан төрөлгөн адамда да ушундай болот. Ошондо Никедим андан: Бул кандай болушу мүмкүн деп сурады. Иса ага мындай деп жооп берди: Исраил элинин окутуучусу болуп туруп, ушуну билбейсиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз. Силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Мен силерге жердеги нерселер жөнүндө айтсам ишенбейсиңер, анан асмандагы нерселер жөнүндө айтсам кантип ишенесиңер? Асманда жашаган, асмандан түшкөн адам уулунан башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес. Муса чөлдө жылаанды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Соттун себеби мында: дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле. Жаман иштери жасаган адам жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкереленбеш үчүн жарыкка келбейт. Ал эми акыйкаттык жолунда жүргөн адам кылган иштеринин Кудайдын жардамы менен кылынгандыгы көрүнүп туруш үчүн жарыкка келет. Ошондон кийин Иса шакирттери менен жүйүт жерине келди. Алар менен ошол жерде калып, адамдарды сууга чөмүлдүрүп жатты. Жакан болсо Шалемдин жанындагы Айнондо чөмүлдүрүп жатты. Анткени ал жерде суу көп эле. Адамдар келип сууга чөмүлдүрүлүп жатышты. Анткени Жакан түрмөгө камала элек болчу.
Жакандын шакирттери менен бир жүйүттүн ортосунда тазалануу жөнүндө талаш чыгып кетти. Шакирттери Жаканга келип: "Устат, Иордан дарыясынын аркы өзүндө сени менен чогуу болгон, сен күбөлөндүргөн адам элди сууга чөмүлдүрүп жатат. Элдин баары ага барып жатышат" дешти. Жакан аларга мындай деп жооп берди: "Кудай бермейинче адам өз моюнуна эч нерсени ала албайт. Мен машаяк эмесмин, бирок анын алдынан жиберилгем дегениме силер өзүңөр күбөсүңөр. Колуктусу бар адам күйөө. Ал эми күйөөнү жанында туруп алып тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда аябай кубанат. Мен ошол кубанычты башымдан өткөрдүм. Ал өсүшү керек, мен болсо кичирейишим керек. Жогорудан келген баарынан жогору, бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык, ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Асмандан келген баарынан жогору. Ал асмандан көргөн укканы жөнүндө күбөлөндүрөт, бирок анын күбөлөндүрүүсүн эч ким кабыл албайт. Ал эми анын күбөлөндүрүүсүн кабыл алган адам Кудайдын чындык экендигин далилдеди. Кудай жиберген адам Кудайдын сөзүн сүйлөйт, анткени Кудай рухту ченемсиз берет. Атасы уулун сүйөт, ошондуктан баардыгын анын колуна берди. Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ, ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. 42 бөлүм. Ошондо Аюп Теңирге мындай деп жооп берди: "Сенин баарын жасай аларыңды, сенин ниетиңди эч ким токтото албастыгын билем. Сен эч нерсени түшүнбөй туруп, Кудайдын чечимин караңгылаткан бул ким деп айттың. Ошондуктан мен өзүм түшүнбөгөн нерселер жөнүндө, өзүм билбеген кереметтүү иштер жөнүндө айткам. Ук, мен сүйлөйүн. Мен сенден сурайын, сен болсо мага түшүндүрүп бер дегем. Мен сен жөнүндө ушуга чейин кулагым менен уккам, азыр болсо сени өз көзүм менен көрүп турам. Ошондуктан мен мурунку айткан сөздөрүмдөн баш тартам, топурак менен гүлгө отуруп алып өкүнөм." Теңир Аюпка ушул сөздөрдү айткандан кийин Теймандык Элипазга Теңир мындай деди: "Силер мен жөнүндө менин кулум Аюптай туура сүйлөбөгөнүңөр үчүн сага жана сенин эки досуңа менин каарым кайнап турат. Ошондуктан 7 букачар, 7 кочкор алып, менин кулум Аюпка барып, өзүңөр үчүн курмандык чалгыла. Ошондо менин кулум Аюп силер үчүн сыйынат. Силер мен жөнүндө менин кулум Аюптай туура айткан жоксуңар. Ошондуктан силерди жазалабашым үчүн мен Аюпту гана кабыл алам." Ошондо Теймандык Элипаз, Шухтук Билдат, Наамалык Сопар барып, Кудай кандай буйруса ошондой кылышты. Ошондо Теңир Аюпту кабыл алды. Аюп өз достору менен Кудайга сыйынгандан кийин Теңир Аюптун жоготууларын кайра берди. Теңир Аюпка мурункусунан 2 эсе көп берди. Ошондо ага инилери, эже карындаштары, мурунку тааныштары келишти. Анын үйүндө аны менен бирге ичип жеп, кайгы капасын бөлүшүп сооротушту. Анткени Теңир анын башына көп азап салган эле. Ар бири ага бирден кесита, бирден алтын шакек берди. Теңир Аюптун мурунку күндөрүнө караганда акыркы күндөрүнө аябай батасын берди. Ал 14.000 майда малдуу, 6.000 төөлүү, 1.000 жуп өгүздүү, 1.000 ургаачы эшектүү болду. Ал 7 уулдуу, 3 кыздуу болду. Биринчи кызына Эмима, экинчисине Кетсия, үчүнчүсүнө Керенапух деген ат койду. Бүт жер жүзүндө Аюптун кыздарындай сулуу аялдар болгон жок. Атасы аларга бир туугандар менен кошо мурас бөлүп берди. Ошондон кийин Аюп дагы 140 жыл жашады. Уулдарын жана уулдарынын уулдарын 4-түнчү тукумуна чейин көрдү. Ошентип Аюп картайып, өмүргө тоюп көз жумду. 12 бөлүм. Пайдасыз болгонуна карабастан мактанууга туура келет. Теңирдин көрүнүштөрү жана аяндары жөнүндө сөз кылууга өтөйүн. Машаяка таандык бир адамды билем. Мындан 14 жыл мурун ал 3-чү асманга көтөрүлгөн эле. Ал денеси менен жогору алындыбы, же денесиз жогору алындыбы билбейм. Кудай билет. Мен ушундай адам жөнүндө билем, бирок ал денеси менен жогору алындыбы же денесиз жогору алындыбы билбейм. Муну Кудай билет. Ал адамдын бейишке көтөрүлгөндүгүн билем. Ал жерден ал адам сөз менен айтып жеткиргис. Адам айтып бере алгыс сөздөрдү уккан. Мындай адам менен мактана алам. Өзүм болсо алсыздыктарымдан башка эч нерсе менен мактана албайм. Деген менен мактангым келсе акылсыз болбойм, анткени мен чындыкты айтам. Кимдир бирөө мен жөнүндө уккан көргөндөн да жогору ойлоп албаш үчүн өзүмдү токтотуп жатам. Өзгөчө аяндарды алгандыгымдан улам. Менен синип кетпешим үчүн менин денемде тикенек бар. Менен синип кетпешим үчүн денемди кыйнап турууга шайтандын бир периштеси жиберилди.
Menden аны четтетүүсүн өтүнүп Теңирге 3 рет сыйындым. Бирок ал мага мындай деди: "Менин сагы болгон ырайымым жетиштүү, анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Ошондуктан машаяктын күчү менден орун алат деп өзүмдүн алсыздыгым менен артыгыраак мактанам. Ошондуктан машаяк үчүн алсыз болгонума, кордук көргөнүмө, мукташ болгонума, куугунтукталганыма жана кысымчылыкты башымдан өткөргөнүмө ыраазымын. Анткени мен алсыз болгондо күчтүүмүн. Мактанып акылсыз болдум, бирок ошондой болууга мени силер аргасыз кылдыңар. Мени силер макташыңар керек эле, анткени мен эч ким эмес болсом да мыкты элчилерден эч жерим кем эмес. Элчиликтин белгилери силердин араңарда улуу чыдамдуулук, жышаандар, кереметтер жана кудурет күч менен көрсөтүлдү. Башка жыйындар менен салыштырганда силер эмнеден кем болдуңар? Силерге жүк болбогонум менен элеби? Бул айыбымды кечирип койгула. Мына мен силерге 3-чү рет барууга даярмын. Бирок силерге оордук келтирбейм, анткени каалаганым силердеги эмес, силерсиңер. Балдары ата-энеси үчүн эмес, ата-энеси балдары үчүн мал-мүлк жыйнашы керек. Силер мен силерди сүйгөнчөлүк сүйбөсөңөр да, силердин жаныңар үчүн мен чын көңүлүм менен колумда болгондун баарын сарптаймын. Өзүмдү да аябаймын. Мындай деп коелу. Мен өзүм силерге оорчулук келтирген жокмун. Бирок куулук кылып, силерден айла амалы менен алып турдум. Жиберген адамдарым аркылуу силерден пайда көрдүмбү? Титтен силерге баруусун өтүнүп, аны менен кошо бир туугандардын бирин жибердим эле, Тит силердин бир нерсеңерди пайдаландыбы? Экөөбүз тең бир рух менен кызмат кылып жаткан жокпузбу? Экөөбүз тең бир жол менен бара жаткан жокпузбу? Алиге чейин силер бизди өзүңөрдүн алдыңарда актанып жатат деп ойлойсуңарбы? Машаякка таандык болгон биз Кудай алдында айтып жатабыз. Сүйүктүү бир туугандар, мунун баары силердин ишенимиңердин бекемделиши үчүн болуп жатат. Анткени силерге барганымда, силер мен каалабагандай абалда болбосоңор экен деп, мен өзүм да силер каалабагандай абалда болбосом экен деп корком. Силердин араңарда өз ара талаш тартыш, көрө албастык, ачуулануу, чыр чатак, жалаа жабуу, ушак, текебердик, тартипсиздик бар болбосо экен деп, кайра барганымда Кудайым мени силердин алдыңарда басынтпаса экен деп, буга чейин күнөө кетирип, өздөрү кылган ыплас иштерин, ойноштук кылгандарын, адепсиздиктерин мойнуна алып өкүнбөгөн көптөр үчүн ыйлабасам экен деп корком.